Кандайсыңар достор? Ушундай бир күндүн ысыгында эртеден кечке кара терге түшө берип, ой болгон майдын баары ээрип бүткөндө, кой, мен деле эл катары көлгө барып бир чардап келейинчи. А то менин тааныштарым, досторум баары эле ой бананга түшүп, скутерине түшүп эле кайфовать этип жүргөн видеолорду салып, ой жаман нерв кылышты деп интернетке кирип бааларды карасам, ой блин, ой төбө чачың тик туруп эле жүрөгүң чуть ли инфаркт кармап калайын деп шок эле болуп каласың. Анан ой андан көрө ар жак бер жакты ойлой эле акырын өз ишимди кылып, ушундай ысык деле болот да деп чыдап, былчылдап, тердеп, колтуктарга салфеткадан салып коюп жата берели деп унчукпай каласың да чиркин. Эми көлдөгү баалар боюнча менин оюмчачы булар чынында дайыны жок кымбатта блин. Бир жөн эле түнөп кете турган эле койкаң 2000 сомдун тегереги да, ё-майо, башкасын айтпай эле кой. Тамак ашы, тырым-пырым тигиндей развлечение кылам десең анда, ё-майо, бир нормальный условиясы менен жерге жатам десең $100 бетке чабышың керек да. Короче, баалар просто асмандан алынгандай, не знаю откуда, блин. Көлгө эс алганы барганда бүт запасыңды коротуп, эсиң ооп, настроение болуп кайтып келесиң да. Силер кандай дейсиңер? Менин оюма кошуласыңарбы? Же болбогон кепти кобурадымбы? Гана кобрадай кобра кылачы дегиле.